ошол учурда бала тарбиясы, үй бүлө баалуулугун кантип бирге эри шаркага алып кете алдыңыз да? Жашоонун эң бир башаты үй бүлөлүктөн башталат да. Баардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Органика бул жашоонун булагы да. Мен бир ишти баштагандан кийин так түйгө жетмей жаркага кайтпайм да. Амансызбы көрөрман, УТРК Баткен телеканалынын эфир саатын сандык программасы менен улантабыз. Студияда Бермет Манасова. Кадырман көрөрман, бүгүнкү биздин студиядын коногу дагы өзгөчө десем болот. Ушул Дубанда алгачкылардан болуп чыккан агроном айым 50 жылдан бери мына ушул тармакта эмгектенип көптөгөн ийгиликтерди жаратып, ошондой эле нукура азыктарды өндүрүүгө, нукуралуулукту алып келүүгө салымы жогору Райхан Салиева эжекебиз бүгүнкү студиябыздын коногу. Арыбаңыз эжеке. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жоң жакшы, рахмат. Амансыздарбы? Эли жер дегенде, Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Анда Райхан айым, эң алгачкы эле суроону мына сиз жогоруда да айтып өттүм. Ушу 50 жылдан бери ушу агроном болуп ушул тармакта эмгектенип келесиз. Көптөгөн ийгиликтерди багындырып келген лидер айым катары сизди жакшы билишет. Деги эле ушул ийгиликтүү айым бактылуу эмес деген туура эмес түшүнүктөр дагы ушундай пикирлер айтылып келет. Сиз буга эмне дейт элеңиз? Бул сурооңор абдан терең, абдан маанилүү. Ушул күндө ишкер айымдарга керектүү суроо болуп турат да. Бул ишкерликке жетишүү деген нерсе абдан оор маселе. Оңой жолдон гана келе бербейт. Көптөгөн кыйынчылыктарды, көптөгөн карама-каршылыктарды, көптөгөн проблемаларды толгон токой көрүнүштөрдү баштан өткөрүп, жылдар өтүп ушу ийгиликке жетишиш бул жетсе болот, жетилет бул аракет кылган киши. Мен өзүмдүн башымдан өткөн немеде ушул күндө 50 жылдан ашуун убакыттан бери айыл чарбада иштеймин. Азыр ушул күндө мен абдан бактылуу агроном эжеңермин. Бүткүл көпчүлүк мамлекеттерге таанылып дагы калдым. Орто Азияда жакшы таанылып калдым. Бул ийгиликтердин жетиши үчүн менде ушу жогоруда айтып өтүп кеттим, абдан көп кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болгон, бирок буга сабырдуулук, патриоттуулук, абдан чыдамкайлык керек да. Чыдаган киши гана буга жете алат. Чыдабаган киши мында көптөгөн проблемалар, көптөгөн бир ушунду башыңды оорута турган, нервтериңди жей турган ушундай карама-каршылык, негативный немелер дагы келип тегерегиңде бир солдат болуп тосуп калат да. Ишти жүрүшкөнгө бүт бут коюшуп туруп алаттар. Менде ушундай немелер болгондо, ошол немелерден ушу чечкиндүүлүк менен, баатырдык менен, эрдик менен, күчүрмөндүүлүк менен ушу нерселерге туруштук бере алган киши гана жете алат. Мен азыр абдан бактылуу аялмын. Ушул ийгиликтердин баардыгы жетиштим. Мен эч кандай бир менде ушул күндө бир ийгиликтердин баардык максаттарыма, ой пикирлериме, идеяларыма, проект долбоорлорума жетиштим. Мен бактылуумун деп өзүмдү эсептейм. Бактылуу айымсыз, мына жогоруда айтып өттүңүз, аябай тоскоолдуктар көп болду. Ошол учурда мен жөнөкөй эле аял болуп жашасам, же болбосо оюңузда ушу токтоп калып, ушуну менен ушуну токтотуп эле койсомбу деген дагы ойлор келгенби учурунда? Бул нерсе сөзсүз болот. Абдан бул курчаганда биздин мезгилде энди мен көп жыл мына 50 жылдан бери иштеп аткан болсом, ошол немелерде көп кыйноолор болгондо канча ашууларды ашып өттүм. Канча өзүмдүн оюмда, өзүмдүн көз караштарымда деңиздерди ашып өттүм. Канчалаган жанчыптаган таштарды, канчаган шилерди басып өттүм. Ошондо мен өзүм эмес, менин туугандарым, ата-энелерим дагы мени кой, токтот, мындай неме менен бара албайсың. Канчалаган душмандарды салып мени үйүмө киргизген күндөр болуштулар. Шу немелериңден кайткын сен, иштен кайткын деген тоскоолдуктар
Мен азыр айтсам жүрөгүм абдан ооруп атат. Мен абдан ушуну мени кыйынчылыкты жеңип чыккан эң алгачкы агрономдордон болом да. Ушунда мен неме кылганда мен ойлонгонмун. Мен ушунча жыл окусам, 10 жыл институтта окудум. 10 жыл Ошный институтта окудум, окусам, бир канча монографияларды жаздым, канча адабияттарды неме үстүдө иштедим, канча чет өлкөлөргө бардым, канча неме кылдым. Орто жолдо келип таштап койгонго бул абдан уят. Мен өзүмдүн адамдык ар-намысымды, адамдык сапатымды жоготуп коем деп өзүмө бүт сурооду берип туруп, каттык эрктүүлүк менен не деселер ошо десиндер. Бир нече жолу жогорку кеңешке, комитеттерге проект долбоордап киргенде канча депутаттар шылдыңдашкан. Ошондо дагы мен неме кылганмын да, кайткан эмесмин. Жок, мен кайтпаймын. Бул органика деген нерсе, бул түбөлүктүү нерсе. Буга эч ким кабарама каршылык кылып колунан келе албайт. Муну мен америкалык окумуштуулардан укканмын да, айтканда бул Американын Калифорния штаттан алып келгенбиз бул проектти. Мында карама каршылыктар көп болот. Чыдаган адам чыгат, чыдаган адам жолдора жолдо кап кетет. Өнбөйт, өспөйт. Эже терең ойлонуп туруп ишти кылыңыз деп мага ошо Америкадагы адистер айтканда, ошолордун сөздөрү дагы мага дем болду, күч болду. Мени абдан кыйналган күндөрүм көп болду, бирок жеңип чыктым. Жеңип чыгыш керек. Ошон үчүн эрктүүлүк керек, ар-намыс керек, сабырдуулук керек. Орто жолдо эч качан таштабаслык керек. Бул ийгилик деген нерсе баары бир жолуңду ачат экен, жүрөгүңдө туруп алат экен да, жүрөктүн ортосунда борборуда кайнап вулкан болуп атылып турат экен. Жүрөк жол бербеди меникин, чындыгында менин жүрөгүмдөн канча жолу проект долбоор жазган болсо, бардыгын мен бирөөдөн албаймын, бирөөдөн көчүрбөймүн. Өзүмдүн жүрөгүмдө түнү менен гана бул проект долбоорлор жүрөгүм иштеп берет да. Ошон үчүн менин ушул жүрөктөн жасалган иш демек ийгиликке жеткирет, сынбаш керек. Ошол эле учурда, айрым учурда ушу сынып, ошо сыноо сизди курчуткан окуялардан эстей аласызбы? Ооба, мен абдан мындай немелери көп өткөн башымдан. Канча элдер мен Америка менен совместно иштешкенмин да. Америкада неме жазып, проект долбоор жазып, абдан көп суммадагы акчаларды алып келгенмин да. Булар мага грантовый түрдө берген. Ошондо мен ушу бүт тегерегимден жөн эле карапайым эл эмес, чоңдор, прокуратура, сот, министерство, Советтер Союзунун неме эгемендүүлүгү энди неме кылган мезгилдерде 95-96 жылдарда Америка менен совместно иштешкенде мени ушу үйдөн алып чыгып, үйгө барышкан душмандар. Балдарымды алып чыгып кетемиз залогко, өзүңүздү алып чыгып кетемиз залогко деп абдан катуу менга неме беришкен да. Шунчалык ошол мезгилде Акаевдин 95-96 жылдары мамлекеттүүлүк деген нерсе жоголуп кеткен да. Мизан деген нерсе жоголгон, төлкө каралар башкарып калган да. Каерде акчаң барды, каралар барды ошойтуп, курча барып акчаңды алып өлтүрүп кетишти неместе болушкан да. Мен Америкадан акчаганда абдан көп акчаганмын. Проект реформа жазганмын мен. Реформам өтүп келгенде мага сыйлык түрүндө акча келгенде абдан мен ушу өлүмдүн алдында турганмын да. Бүт курчап турушкан, бирок өзүмдүн ушу жүрөгүм жакшы ишти берип, жүрөгүм сен артка кайтпа, эптеп жолун таап бул акчаны алып кетесиң деп, мен ошол Америкадан келген акчаны 1,5 ай Бишкекте гостиницада, баягыдай базарда иштеген кишилердин гостиницаларында жатып отуруп, ушу эптеп акчаны алып келип, акчаны алып келгенден кийин дагы бир канча кишилерди үйгө салыштылар. Балдарыңды алып кетебиз залогко, өзүңдү алып кетебиз залогко, акчаны бер. Акчаны мен банкка салсам, бул акчаны банктан билишип, бүт прокуратура, сот барып айткан, тикеден тике айткан. Рахим Салиевна, сиздин акчаңыз бар, Америкадан келген. Бүт Кыргызстандагы банктарды карап чыктык, бир дагы жерде сиздин акчаңыз жок деп. Мен акчаны салганымда ошондо бир башкача бир кайгылуу иштер болуп кетиши мүмкүн эле да. Бирок мен мындай атамдар жайлоого чыкчу, жайлоого барып баягыдай неменен капа деп коет, энди кандай маданий тилде кандай дейт экен, ошонун астын чукуп туруп көмүп неме кылып турганбыз. Мен ойлодум, эгерде мынча акча менен мен эч качан жашай албайм. Үйдө күндүгө проблема, күндүгө ар кандай кишилер барып аткан. Анан мен атам менен апама айттым,
Meni bул акчаны жок кылыш керек, бу жерде турбасы керек деп алып туруп, бүтүндөй республика боюнча канча жүрөк оорулар, канча абдан операцияга муктаж болгон кишилер, психик больницаларга, мектептерге, карыяларга, кыскасы республика боюнча бүт баарын таратып туруп, мен айттым, массовый маалыматка чыгып айттым, менде бул акча жок, бүт баардыгыны 5 миллион сомдук каражатты Баткен согушуга неме кылдым, жардам бердим. Акча жок, акча түгөндү. Мен аркамдан чуркабагыла, мени тынч койгула, мен жашайын. Балдарым бир жерде жашайт. Түнү менен дарактын үстүндө мен жашаймын. Үйгө киргенге мүмкүнчүлүк кирип булар мени акчаны табасын деп мени заставить этип аркандай неме кылып аткан. Ушундай муну айтып отурсам, мен абдан оор күндөрдү башымдан өткөрүп, бирок ийгиликке жетишип, максатыма жетип, азыр дагы эле мен элим журтум үчүн органика боюнча ушу Орто Азияда биринчилерден болуп проект долбоорду жазып туруп, азыр жакшы ийгиликтерге жетиштим. 1,5 миллион менин аркамда шагиртим бар. 1,5 миллион шагирт чыгарыш бул абдан кыйын. Абдан немебиз турмуш тирикчиликтер начар болуп, мигранттар ушунчалык Москвада чет өлкөлөрдө кыйналып неме кылып аткан маалда мен şu проектти иштеп чыгып, элдин ичине кирип кетти. Күчкө кирди. Киргенден кийин байма-бай массовый маалыматтардан айтып, ушундай неме болгондо бир канча мигранттарды мен алып келдим. Алып келип туруп, эчтеке таппастан көчөдөгү шыпырганга жумуш таппай жүргөн кишилерди баардыгы мени şu телевизордон көрүп кайтып келишти. Баарыга бекер буюгумуз бердим. Бардыгы бекер каалаганча, аптан менде көп болгон да, каалаганча сөйжан бердим. Ошо берешендик, кайрымдуулук сапаттардагы сизде жогору экен, жогоруда сөзүңүздөн аткарган ишиңизден деле көрүп жүрөбүз. Анан Райхан айым, бизде кыргыздарда үй бүлө деген маселе баалуулук дагы турат эмеспи? Анан сиз жогоруда аябай окуяларды башыңыздан өткөрүп турсуз. Ошол учурда бала тарбиясы, үй бүлө баалуулугун кантип бирге эри шаркага алып кете алдыңыз да? Энди биринчи жашоонун эң бир башаты үй бүлөлүктөн башталат да. Бардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Менин 2 кыз, 2 уулум бар. Мен иштеп жүргөн мезгилде бүтүндөй мен жогоруда айтып өтүп кеттим. Карама каршылык ушундай жети баштуу жыландар тегерегимде турду да. Мен түзмө-түз Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаевич менен сүйлөшүп туруп, ошол мезгилде органиканы өнүктүрөйлүк. Айыл чарбанын экономикасын көтөрө турган, кишилердин экономикасын көтөрө турган эң күчтүү проект органика деп бул киши абдан көп немелерди, сунуштарды айтып, тикиме-тике сүйлөшүп берди. Миражан Карашиева бар эле, премьер-министр Бекболот Талгырбековичтер бар эле, айыл чарба немесинин премьер-министри Акаев неме кылганда бул киши абдан жакшы көңүл бурган. Бул Американын Калифорния штаттары менен байланышып, бул сөөлжандарды алып келгенге абдан жакшы консулство менен сүйлөштүрүп жардам берди. Ошо дагы байма-бай тынбастан проекттер жазып неме кылып, бул кишинин дагы сагымы чоң болду. Проекттеримди өткөзүп берди баардыгына. Мен кыскасы бул неме маселе, мен бир ишти баштагандан кийин такы түйгө жетмейинче аркага кайтпайм да. Жаш гана 3 айлык бөбөктү, кызымды таштап, бир тууган аммасы эмизип калды. 1,5 жылга жакын ошонун арасында бир жолу үйгө келип кеттим окшойт да. Ошо реформа боюнча каттуу неме кылып жүрдүм да. Жолдошуңуз кандай карады ошол мезгилде? Анан бул жакта балдар деген неме бар, жолдошум бар. Жолдошум өтүп кетти, жай жанаты болсун. Үй бүлөдөн баардык нерсе ынтымактуулук, ырышкерлик, бакубаттуулук, келечек бүт баардык үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөнүн аялы менен эркеги жакшы болсо, бири-бирин түшүнүшсө, мен алдымдан эле көрөгөт кишимен өзүмөн. Мен күйөөмө айтканмын, сизди ар нерсе кылып кыйнашаттар. Ар кандай сөздү алып келип неме кылып таратышаттар. Буга сабырдуулук кыласыз. Эгерде сиз шуга ыраазы болсоңуз, мен чыгайын, шумаланып чыгып кетейин. Мен Америкадан үргөндүм бул технологияны. Мунун келечеги аалам бар экен, жер жүзү бар экен, түбөлүктүү нерсе деп айтып ататтар. Шунун немесин неме кылайын дегенде макул. Мен бүт бардыгына чыдайм деп
бүт бардыгы чыдады. Канчалаган эркектер шылдыңдашты, канчаган достору бул катын деп неме кылыштылар. Бирок ошо күйөөмдүн немесинен мени колдогондугу үчүн şu үй бүлөдөн башталат экен бардык нерсе мен Орто Азиямен эмес дүйнөнүн жарымеге азыр ушкүндө таанылып отурамын. Демек жубайлар бирин-бири түшүнгөндө ийгиликти багындырса болот. Анан ушул ийгиликке жетүүдө Райхан айым ошол аялдык, назиктик, жумшактык менен жете алабы же өтө курч мүнөз болуш керекпи? Бир баштаганынан тайбаган. Енді бұл жерде сілер суроо берип атасыңар, айрым ишкерлер назиктик менен мен билбейм, мен өзүмдөн айыл чарбадагы башка мен кишилерди билбейм, өзүм немемде абдан каттуу киши едим да мен. Абдан койгон нерсени айткан сөздү сөзсүз түрдө өдөсүдөн чыккан. Мен кичинелигимде эле, төрөлгөнүмдө эле мен өзгөчө болуп төрөлгөм да. Муну мен тик айтсам болот, эл жүндүн баардыгы билет. Biz ekile kızыбыз, atamda erkek bala yok da. Oşu 2-nji 3-nji klassa okuganda ele şu ayıl çarba nemelerde güldördü yegip, daraktardı yegip, nemelerde uruktardı sevip, o horolordan göңдөрдү alып kelip neme kılıp, oşonda men kanım neme emес. Atam özü dıykan kişi de, atam tartkanım men. Oşol neme balalık çağımdan ele baştalып, oşonda kirişip ketkenmin, oşonda menin жүрөгүмө kirgen aybat, menin жүрөгүмө kirgen işkerlik, menin жүрөгүмө kirgen proyekt dolborlor, menin жүрөгүмдө azır tolkup, vulkan bolup atılıp turат. Men jogorda silerge aytıp kettim, kançalagan kişileri, mektepte okup жүрgöndө apam invalid болгон, атамдын булардын бир туугандары жок, тоголок жетим болгон, бир дагы поддержка кыла турган кишилери болгон эмес да булардын. Атам эртеден кечке чейин элдердин койлорун, малдарын багып туруп, эки эшектин немесиге эки жагга караган отунду салып туруп, алып келет, бит да загаранан калмаштырат. Кол байпагы жок, атамдын колу менен жара болуп кеткен. Жашаш үчүн ошо алып келет, апама неме кылып туруп сатып алган киши бир таз загара берет. Ол загараны мен аптан күчтүү палван болгом да. Аптан күчтүү энергиясы күчтүү атылып турган кыз болгом да. Алган аны бүт баарын мен жеп коёмун. Апам жүктүн катыга бекитип коет, алып жеп коём. Атамдар ачылып кап кетет. Күчтүүмүн. Атамдын эркектигин, эркек баласынын жоктугун билдирбейм деп, мен ошо 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи класстан эркек болуп чыгып кеткенмин да. Эркектин жумушуну бүт баарын коштайт айдым. Маланы басат эдим. Мындай отундарды тарс жарып, эркекче иштерди кылаттым. Катта тойлорго аштарды басып берет эдим. Ошондо менин бары кулинарный немелер дагы менде аптан күчтүү ушкүндө. Бардык тамактардын түрлөрүн жасаймын. Эркектик неме менен болуп туруп, ата-энемден ушу биз институтта бир канча немелер мектепте бүтүрдүк. Бирок эсептелген 2-3 та гана неме кылдык, окудук. Ошолордун ичинде эң кем багалы кадын анга тойбогон. Мектепке барып классташтарыма сабактарды менен неме айтып бер дейт эди. Талап күчтүү эди, биз окуган малдаптан талап күчтүү эди. Ушундай бир загаранын бир кесимини мага берсе, ушул сабактардан классташтарыма берет эдим. Ошону эртеден кечке чейин шорот эдим. Баягы нандын таптакыр немеси кабастан пахал чөп болуп калат, баягыдай неме болот. Ошого чейин ошол немени чөптү дагы жутуп алсам ыйлайт эдим. Менин мындан немен болот. Атам дагы канча отун алып келет, канча нан алып келет экен деп ыйлап, бардык немеде эле патриоттуулук немелер бардыгы менде ошо кичинемден башталган. Бир күндө 1 тонна тамекини жападан жалгыз өзүм чыгып туруп, үзүп, тизип, мен кадимкидей катта чоң кишилерди акчаны алчу эдим да. 1 гектар жерди немелерин тамекини чабат эдим, белим оорубайт да. Себеби белим ооруду дегенге менде мүмкүнчүлүк жок эди. Белим ооруду, же мен мындай болуп калдым деп неме кылганга, бир сөз тапканга сөз жок эди да. Мен иштеп үйгө пул таап барышым керек эди да. Канчалаган чөптөрдү бир күндө 100 боо чөптөрдү неме кылдым. Мен аптан күчтүү аял болгон. Мен 10 эркектин немеси менде болгон да. Ошол бир табияттан
Аламдан келген бір Аллахтан келген білімлер болғанда менде күндіз институтта очный оқимын. Мен аптан сабырды чыдамқайлы аялымында үйде жегенге нан жоқ. Мен институтта очный оқып атамын. Очный оқып, мен стипендия алышым керек. Күндізі бірінші институт Ферғанада бітіргем да, Ферғананың ақырғы автобусыға отырып келіп, түніменен қош айдаймын, атамменен. Түніменен мәлі қыламын, түніменен егіп қойыз. Мәкәні суғарғаннан пішіп таныме болғыша, кешкүрін сабақтан шығып келіп, мәкәні қайраймын, бар жоғын неме қылам, тамға шығарамын, жаямын, болаймын, кетемін. Институтта жүріп, Өзбекстанды немесіне, енді Қырғызстаннан барғамда, тақыр алфавитті білбеймін да, бір айдан ішінде Өзбекстанды бүт алфавитini жаттап, өзбек тілini мен үргендім. Абдан жақсы үргендім. Заочный группада барған қыздарға инша деп қойды, өзбекчесі бізде сочинение деп қойды. Немелерді, өзбекше немелерді жазып берем. Уже немені бизнесінің бұлағын тауып алдым. Мен жазып берем. Анча-мынча мен оқыған немелер білмейдер немелерді. Ошо тұрмыш жастағы етіп, мен үйден біттен антап кетіп, апарып неме қанға мүмкіншілігі жоқ. Bir жылда бітті көйнекті киемін, жуамын, дағы кием, керіз ұйеті кием, неме қанға, министке барғамын мен. Мына көптөгөн өзүңүздүн сабырдуулугуңуз менен алдыга умтулуу менен ушунча бардык үй бүлөнү дагы баланы дагы тарбиялап ошол эле учурда баарын жеңип чыгыптырсыз. Мына сиздин мисалыңызда бүгүнкү күндөгү келин кыздарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Енді бүгүнкү күндөгү келин кыздарга кеңеш айтсаң абдан көп. Бұлар бүтүндөй инновационный заманда жашап атат. Кирени машина жуат. Багы сөздүн кыскасы бүт бар жогун үйлөрдү тазалап, жууп бар жогун килем дагы жууа койду, бардыгын автомат менен жууп, бардыгы жеңилдик. Бирок мен ушу кештүү бир немелерим бар. Эл менен жүргөн адаммын, элдин ичинде жүрөм, келин кесектердин кандайын ушуга дагы чыдабаган немелер бар да, келин кесектер бар. Енді бардыгы эле ушундай телегей тегиз болуп кеткен жери жок. Буларда дагы ошо бирде жетишип аткан көбүрөөк болуп атат. Жетишпегендиктер болуп атат. Жетишпегендиктер сабыр кылбай жатат да. Сабыр кылыш керек да. Акча табыш эч качан проблема эмес. Адам изденген киши үйдө отуруп 20 горшок гүлдү өстүрүп койсо, черенковат этип туруп эле. Сабагыдан сайып коюп, ошо гүлдүн 2-сini сатат, 3-сini сатат, дагы кошумчап келет. Ошонтуруп үй бүлөлүк каржыны неме кылса болот. Сөөлжан багып туруп 5-10 кило сөөлжанды апарып коюп туруп үйгө коюп туруп неме кылса болот. Үйдө алмасыны карасын, жакшы карасын, огородуну карасын, помидор бүт бардыгы оңой жашоо азыр. Ушу дыйканчылыкта дагы баягы инновационный технологиянын учуга чыгып кеткен келин кыздар азыр толуп кетти. Ошого жетпегендер дагы изиндесе болот да. Пул менен кишинин биздин таманыбыз астында да, пул таман астында турат. Мен ушундай деп ойлоймун. Эч жака биз акчаны издеп, өзүбүздү коркулуп барыштын кажаты жок. Мен иштеш керек. Мен иштеп туруп, адамдын жүрөгү иштеп туруп, мен ушул өзүмдүн көп жылдык тажрыйбамда неме кылам да, бизде жүрөк менен мээ иштейт да, баш мээ иштейт. Баш мээнин иштеши адамды алдап коет да, алдап коюшу дагы мүмкүн. Тууру жолго апарып коюш керек. Ири уурулук, суурулук мындай туура эмес немелерге алдап коюшу мүмкүн да. Бул немени дагы абдан мээни дагы кылдаттык менен иштетип, абайлап, ошол баягы позитивный иштеп аткан жакшы өзүбүздүн нерв системаларыбызды жолго салып, шолорду өстүрүп, шолор менен иштеше турган болсок, абдан жакшы нем. Анан негативный эле немелер келе турган болсо, бул тескериге кете берет да, уну оңолбойт. Бизде баш мээбизде 2 мээ, оң жана терс деген нервтер бар да, ошолордун оңуну көбүрөөк иштетишибиз керек биз. Негативный баягыдай бурмалап, сурмалап, бирөө мээ уруш, уурулук кылып, күйөө мээ уруш, андай мындай деген неме информация бияктан келди. Жүрөктөн чыгып аткан нерсе бул накта түпөлүктүү нерсе, адамдын накта органик таза жашоосуга өбөлгө түзө турган бул жүрөк, бардыгы жүрөктү иштетип, азыр заман шуну талап кылып калды. Энди мен жогоруда айтып өтүп кеттим, көпчүлүк келиндер, мен өзүм кайненемин. Кайненемин эле баштай коеюн. Көпчүлүк келиндер кайненелерин жакшы сыйлашпайттар. Эртеден кечке чейин
Азыр неме болуп кетти? Баягы сөздеби, гәптеби, ондай нерсени мен билбейм да, барбаймын. Аш эле кыла Касса деп коюшат. Аш эле кыла берет экендер, үйгө барып таптагыр оокат жасабай коюштур. Эри дагы ашта, баласы дагы ашта, өзү дагы кайнатасы дагы ашта, кечке чейин ашта. Энди өтө эле немеден чыгып кеттик да, чептен чыгып. Үйдү неге салат? Үйдө казан аякты не кылат? Ошо казан аякты какылдатып, такылдатып, майды түтөтүп, керек нерселерди салып, неме кылыш керек. Айрым келиндер кетет, кайна ач калабы, ток калабы жок. 5ке баланы бөлө берген. Кечке чейин ашмаш, кызыл мен билем да, кызыл кыя, ошко чейин барып келет. Кайната алмак салмак баягынын баласын багат. Анан кечке келет. Мен көзүм менен көргөм буларды, кечке келет. Неме кылдыңыз? Ой, тамак жасап коюпсуң деп докурушаттар. Бул айтар неме жок да. Мында кыйналган кайнелер абдан көп. Кыйнашаттар, келиндер. Шундай бир руханий, бир баглуулукту, бир нерсени агандай сезет да, кайненесин коркутуп, кайнатасын коркутуп неме кылышып алгандар. Булар туруш менен мындай келиндерди мен эч качан неме деп неме кылбайм да. Булар ушундай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Эң негизгиси үйдө биринчи неме база, алаңга кеткен жол айылдан башталат деп бүт немеге аламга кеткен нерсе кичине чакан үй бүлөдөн башталат да. Чакан үй бүлөдөн ата-энени сыйлаш керек. Мени көрүп тургандар болсо, жаным кыздарым, садага кетейин келиндерим, кайната кайненени сыйлагыла, ата-энеңерди сыйлагыла. Бириңер эки боло турган, силерди өндүрө турган, өстүрө турган, чокко чыга турган ата-эне, кайненелерди кыйнабагыла. Канча мигранттар кайнелерге 5-10 баланы таштап кетип аткандар болуп атат да. Кандай ойлобойсуңар? Кандай жүрөгүңөр ачышпайт? Энеңер кайнене балаңарды чоңотуп, силерди койнуга салып берип, энди жашайм дегенде 4 айлык, 5 айлык балдарды таштап, бир топ баланы таштап кетип атасыңар. Белдери бекчейип, көзү чекчейип. Анан ушул эле жерден Райхан айым сурооту болот. Албетте сиз дагы келиниңиз бар, билбеген үйрөтүп, кандайча кабыл алып тарбиялап алдыңыз эле. Анан ушул жана айтып өттүңүз, акча жөнөкөй эле жаныбыздан турат, бутубуздун астында турат. Биз жумуш жок, акча жок деген бул курулай шылтоо дедиңиз. Анан эми ушул миграцияга кеткен кыз келиндер, алар акча издеп кетип атышат, Демек, бул жактан деле жумушта, бул жактан деле адамда каалоо, эмгек болсо, жумуш биздин айланабызда эле турат. Энди мен Москвага барып, көп немелерде, өлкөлөрдө мигранттарды көрөм да. Мен аял кишимин, сиз дагы аял кишисиз. Өзүнүн үй бүлөсүнү, бала чакасыны ата-энесиден артык көрүп, күйөөнү кызганып, күйөөнүн аркасынан барып, башыга бала болуп, бир тиын акча таппастан кызганып, барып келип, эч нерсе 1-2 болгон немелер абдан көп болуп атат. Бул анык. Бул точно анык. Кандай бир аял экен деп буга баа бергенге сөз жеткисиз да. Же ери өнүкпөйт, же өзү өнүкпөйт. Балдар харызар болуп атат. Балдарды уруп атат. Жеңелери башка кишилерге таштап акча жөнөтүп атат. Ол биякта балдар кор болуп атат. Канча балдар психи жактан ооруп атат. Оорулардын түрү көбөйүп кетти. Мигранттарга шу аялдардын барбай эле коюшуну мен суранып кетем да. Көзү көрбөйт. Канчалаган калтактарды жеп атат. Канча кемсинткен немелерди угуп атат. Акчаны жөнөтүп атат, акчаны бербейт. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетет, бала чакага бербейт. Зомбулук. Деймин да мен, деймин. Зордук зомбулукту ата-эне өзү алып келип койду. Эч ким алып келип койгон жок. Бирөөнүн баласын бирөө жакшы көрбөйт. Урат, согот, акчасын алат. Бала жаман тарбия алып атат, жакшы чыкпай жатат, акыл эси жагыдан, бир моральный бир немелер жагыдан баары жогодан талкаланып бүттү да балдар. Энди мен дагы кайта суранып кетемин, балдарды ташап кеткен немелерди,
закон чыгарыш керек аялдарга. Мисалы үчүн 5 баланы ташап кетсе, 5 бала аптан кордук зомбулукка түшүп атат да. Ошо баланын келечекте тагдырыны талкалап коюп атат. Мыйзам чыгарып туруп, ким баласын неме кылып кетсе, ар бир айыл өкмөттөн шуну каттоодон өткөзүп туруп, сотко берип, сот жазасына тартыш керек. Мындай нерсе канчалаган энелер ушундай жакшы бай бадөлөт немелер. Мен детдомдорго барам да. Детдомдорго барса, детдом жок. Ата-энеси бар балдар бүт немелери детдомдо жакшы жашайт деп ташап кетишкен. Мен сураймын чукургондогу детдомго барып. Ай мунун неме ата-энеси качан өлүп калган? 9 жыл. Ой, мунун ата-энеси бар. Москвада жүрөт, бизге неме которот. Анан биз жетим балдар катары кошпой багып атабыз дейбиз да. Битте баланы төрөш канча кыйын. Немени акыл эсиңер болгула, кайткыла. Акча деп эле неме кыла берип, акчаны башын иштетиш керек. Акча жык толуп атат. Азыр биздин президентибиз бүтүндөй мүмкүнчүлүктөрдү жаратып койду. Эч кандай ишкерлерге кыйынчылык жок. Не иш кылсаң мыйзамдуу түрдө мыйзамды бузбай жасай бер деп бар мүмкүнчүлүктөрдү жаратып койгон. Дагы эле ушу миграциянын агымы токтобой жатат да. Ошондо биз материалдык байлыкты жогору коюп, руханий жактан алсыз болуп жатат. Материалдык немелер баалуулуктарды жогору коюп туруп, руханий немелерди биз бардыгын талкалап таштадык да. Азыр биздин жыргап аткан немелер жок, мигранттын балдары жок. Эч кимиси бир миллионердин балдары жыргап аткан жери жок. Ошо неме кылганда дедомго апарып берет экен, ошо эстүү болуп кетиптир азыр адамдар. Дедомду жакшы карайт, 3 мал тамагын берет, тамагын немесини, жатаканасы бар экен деп. Мындай кылбагыла. Бул бала деген абдан ыйык, ата деген, эне деген абдан ыйык бул статуска жетиш кыйын. Шуну Кудай Таала жараттыбы? Төрөгөндөн та үйлөп жайлап неме болгонго чейин өзү карап, өзү эрежеге жеткизип, балдар азыр акылдуу болуп калды. Илгери ата-энелер калың төлөп, канча машакат менен үй салып, балдарды үйлөйт да, азыр жок дейт. Мен өзүм проектим бар дейт. Өзүм немен бар дейт, сиз жөнүнө отуруң дейт. Мен өзүм кылам. Мисалы үчүн мен балдарым ушундай кылат да. Мен эч балдарымдын тарбиясынан адашкан эмесмин да. Мен таланы дагы иштеттим. Талада. Агроном деген кесип абдан кыйын кесип бул. Битте үрөөндү жерге таштап дүйнө жүзүн багып атабыз биз. Абдан кыйын. Суукту суук дебейбиз. Карды кар дебейбиз. Жер менен иштешебиз абдан кыйын. Ошонун немесиде биргеликте балдарды дагы тарбиялап, баарын эри шаркага, эри шаркакты үссөң болбойт да, эри шаркакты үссөң, мына килем соккондор бар, килем чыкпайт. Худду биздин турмушубуздагы ушундай да. Баардыгы сепичканы үзбөй алып кетиш керек. Сепичка үзүлүп калдыбы, бир жерден адашасын дагы иш жүрүшпөйт. Ошол немени уулаш керек да. Уулаш кыйын. Ошон үчүн мына менин балдарым бардыгы, келиндерим, кыздарым, мына өздөрүнүн компаниялары бар. Өздөрүнүн чоң чет өлкөлөрдө иштешеттер. Эненин каныда не болсо ошону бала кайталай берет экен да. Аскар Акаевдин ошо энди ошо 90-жыл немелерин балда биздин Баткенде Зардалиге террористтер кирип келди. Сакалжандар деп коет деп биздин молда. Ошо маалда Кыргызстан абдан отурган, эчтекеси жок. Бир дагы банкта бир тиын казнада акча жок, ушунчалык кыйын неме болгон да, учур болгон. Немени Аскар Акаевич айткан, мен экинчи Швейцария кыламын Кыргызстанды. Бизге солдаттын кереги жок, коргонуучу каражаттардын кереги жок деп ошо массый маалыматтардан чыгып неме кылып турган. Бирок 99-жылы Зардалиге сакалжандар кирип келген. Кирип келгенде дагы абдан булар жаман неме менен кирип келген да, зордук, зомбулуктары менен. Энди мен мындай немени айтпай эле коеюн. Мен көзүм менен көргөмүн, уккамын, баргамын дегендей алдай немелерге дагы туура келбей калат. Ошондо мен Кыргызстанда жападан жалгыз биринчи жолу проект жазып, грантовый акча Америкадан алган мен болом. Биринчи жолу проект жазып Өзбекстанга. Ошо Зардалиге неме кирип келгенде, мен Өзбекстанда абдан окууду жакшы бүтүргөмүн. Абдан немелерим колхоздордо райыс болуп иштегенмин. Авторитетим күчтүү болгон. Ошондо буларда мен грантовый неме алганмын. 5 миллион сомдук абдан чок неме. Муну элдер ишенбейт. Бул бардыгы архивде турат. Бүт бардыгы далилденип чыккан, булардын бүт маалыматтары далилденип беришкен.
5 миллион сомдук каражатты Өзбекстандан алып келип туруп, бүт Айдаркендеги заставага, Баткендеги кайсы заставалар, Кой Таштка чейин, бул Айдаркендеги Малисовский батальон, азыр эми көп жыл болуп кетти, эсимден чыгып кетти. Бардыгыга жардам бердим. Грантовый кийим кече келди, тамак аш келди. Айрыкча кийим кече көп келди. Райхан айым, сиздин күчүңүздү, эркиңизди көрүп мен бир суктанып турам, таң калып турам. Демек, Курманжандатка, Жаңгыл мырза, кыргыз элинде апаларыбыздын кайратмандыгы, күчтүүлүгү бүгүнкү сизде айымдар улантып келаткандыгы да кубандырат. Органикага келсек, азыр Дубанда ушул сиз жайылткан органикалык азыктарды канча пайыз колдонуп калды жана мунун негизги пайдалуулугу, ден соолук үчүн дагы эмнеде мырза ала келип берсеңиз, бул органикалык азыктардан бизге айтып берсеңиз. Эndi мен органиканын немесине элдер сиңип, канканыга чейин жетип бүттү. Айтып, булар бардыгына үргөнүшүп, азыр немеде абдан жакшы немеде нукта кетип атат. Органика бул жашоонун булагыда. Биз органик болуп төрөлгөнбүз. Органика менен жашашыбыз керек. Органика деген бул көп жашоонун, узак жашоонун, оору суркоолордун, жердин, кыскасы планетадагы бардык тирик организмдердин узак жашоосуга, оорубастыга биринчи өбөлгөшү. Эч кайсы башка нерсе жетпейт да. Азыр органиканын кандай нукта кетип атышыны мен кичине бир неме кылып кетейин, чекесинен айтып кетейин. Азыр дүйнө жүзү боюнча мен көп иш-чараларга катышам да. Азыр дүйнө жүзү боюнча эң бир медиктер баары айтып атат. Биз сөзсүз түрдө органикага өтүшүбүз керек деп атат. Биз медиктер химикатты иштетип, 100% химикат да болот го. Химикатты иштетип, адамдын көп жыл жашоосуга, ден соолугунун жакшы болушуга кызмат кыла албай жатабыз. Ошондуктан биз органикага өтүшүбүз керек деген абдан күчтүү талапты коюп атат да. Органикалык жашоо жок. Биз дары химиялык дары-дармектер менен кете берсек, жашоо адамдын немеси химикатташып, азайып, башкача бир немеге коомго кирип калабыз да. Эndi мен бул органиканын көп жерлерде энеси деп коет да. Райхан эже төрөгөн бул органиканы деп. Мен органиканын негиздөөчүсү катары, окумуштуу катары айтып кетер элем. Мен кыргыз элиге абдан чоң бир ыраазычылыгын билдирем. Биздин Талас, Чүй, Баткен, Ысык көл, почти бардык областтар элеме шаарлардагы органикага өтүп кетишти да. Бул органика биздин азыркы органикада жакшы немелерге, чет өлкөлөргө экспорт кылып аткан менин кадрларым бар. Чет өлкө менен, араб мамлекеттери менен, Дубай менен, Индия менен иштешип аткан абдан менин кадрларым көп. Жакшы таза продукцияларды чыгарып, бир дагы химикаттарды, селитрлерди собастан органика немелерди, жер семирткичтерди чыгарышып ататтар. Органика менен химиянын айырмасын мен айтып беришим керек да. Элдер шуну билиш керек. Химиялык мисал үчүн мына ушул алманы биз өстүрүп мөмөгө киргенге чейин органика менен эме кылышыбыз керек, азыктандырышыбыз керек да. Толук организмди органикага ыктап коюшубуз керек. Мисал үчүн базарга барсак азыр мына коон тарыбыз пышкан мезгилдерде тарыбыздардын ичи кыпкызыл чыгып атат да. Баягы өзөгүдөн боектор, химикаттык боекторду бергенде баягы жерден келген жер семирткичтердин немелери менен кошулуп барып туруп, баягы көкмөк тарыбыз 2 күндүн ичинде, 1 күн ичинде кыпкызыл кылып базарга алып чыгып сатып атат. Ошону жеп аткандар бөйрөк оору болуп атат, сахар болуп атат. Түрлүү оорулардын бүт баарын биз кептелип атабыз да. Эгерде биз органика менен иш кыла турган болсок, таптакыр оорубайбыз. Адам өзүгө өзү медик болот. Мисал үчүн мен деп айтканга мен укугум бар. Себеби мен бул нерселердин органиканын түп тамырын изилдеп чыгып, илимге киргизип, элдин катмарыга
болгондо дагы Орто Азияда киргизип, өзүм органик врач болуп калган кишимен да. Органикалык тамак аштарды жешибиз керек биз. Химикаттарды жебестигибиз керек. Үйдө 5-10 тыйын акчаны кылып алам, бала чакамды багып алам деп туруп, слитрлерди салып атат. Кошунасы оору кылып атат. Толуп аткан адамда сабырдуулук, чыдамкайлык керек да. Ошо сөөлжанды кыгыз көбөйсө, өсүшү жалбырактарды компост кылып, толгонтогой ыкмалар көбөйүп кетти азыр. Неме кыла турганбыз, адам таптакыр оорубайт да. Таптакыр оорубайт. Узак жашайт. Мына Калифорнияда, Чилиде мен дүйнө жүзү боюнча мастер-класс өткөнгө сертификат алып келдим да. Ошол мамлекеттерде бүт бир жерде химикат иштелбейт экен да. Минералдык жер семиртки иштелбейт экен. Кадимки дейдин биздин немистер баягы органик кийимдерди кийип алышкан. Кошторду айдап аткан, органик немелерди иштетип аткан. 150-160 жыл жашайт экен. Мен айтсам, Райхан Салиева каптар учурат деп жүрүштүлөр. Бул факт болуп атат. Америкада дагы 150-160 жыл жашайт экендер органика. Органика экономиканы кандай көтөрүп атат? Мына Американын Калифорния штаттары да мен иштешем да проекттерим шөтө неме кылганмын. Немелер балдар төрөлгөндөн мектепти бүткөнгө чейин ата-энесинин немесинде көзөмөлдөө болот экен. Анан мектепти бүтүп аттестатты алып паспорттагандан кийин ата-энесинен бүтүндөй булар ажырат экен да. Илимий ишке кирип кетет экен. Та пенсияга чыкканга чейин мамлекеттин өнүгүшү үчүн ар кандай тармакта балдар илимий иштерди жазып, проекттерди жазып, ошон үчүн Америка өнүккөн экен да. Эң негизгиси ушу үй бүлөдөн неме кылыш керек да. Үй бүлөдөн башташ керек. Ошо үй бүлөдө пенсияга чыккандан кийин кээ бир болбосо органика таза да бол. Организм оорубаса, мээ жакшы иштеп атат. Бүтүндөй бир класста 28 окуучу бүтүргөн болсо, 28 окуучунун бүт баары Американын өнүгүшкө инновационный технологияларды кошуп пенсияга чыккандан кийин, пенсияга чыккандан кийин булар анан кийин мен айыл чарбасын көрдүм да. Айыл чарбада комбайн айдашат экен, трактор айдашат экен. Бул комбайн тракторлордун ичине кирсең, бассейни бар. Телевизору бар. Кафе рестораны бар. Бардык шартты түзүп таштаган. Бар да ошонун ичинде жеп, ошону неме кылып туруп эле. Анан дагы пенсияга чыккандан кийин, анан кийин мамлекетке неме кылышат экен да. Бул илимий жактан бир жардам берип туруп, бул мыйзамдуу түрдө анан булар мамлекетке салым кошуп туруп, анан чет өлкөдөн донорлор келип атат, андай мындай деген немеден анан булар неме кылышып, пенсияга чыккандан кийин мамлекетке салым кошуп, налог төгүп, мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө аптан неме кылып. Мен бир аял менен сүйлөштүм да. Немис аял экен, бир күндө 100 гектарга жакын жерди айдайт экен да. Жерди айдайт экен. Инновационный технология бүт баары бар экен. Бул 100 гектар аптан бою чоң неме да. Булар айлык дагы албайт экен. Себеби мамлекет өзү бүт баардыгын каржылайт экен да, жеңен ичкендердин баары кийим-кечерден бүт баары. Бардык нерсе мамлекетке түшө берет экен да. Ана ошол эле жерде эмгекти дагы сүйгөн, Чоң рахмат Райхан эжеге ушундай жакшы пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Убакыт дагы соңуна келип жетти. Сизге ыраазычылык билдирели, дагы карабай, арыбай дегендей ушу өлкөгө, мамлекетке салымыңызды кошуп кеп кеңештериңизди берүүдө ийгиликтер жарала берсин. Рахмат чоң. Мен силерге дагы бир нече жолу айтып келе жатамын. Bunday çoğ dolboрлор, ийгиликтер өз-өзүнөн эле болуп калбайт экен да бул нерсе. Мен өзүм жалгыз болуп көп азаптарды таттым, кыйналдым. Массовый маалымат мени көтөрдү. Массовый маалымат менин проектимди жандандырып күчкө киргизди. Массовый маалымат эксперттер Кыргызстанда шундай аял бар экен деп чет өлкөлөргө массовый маалыматтардан көрүп, булактардан көрүп, мен аптан жакшы иштешип атат. Мен аптан чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Массовый маалыматтардын бүт Кыргызстан боюнча бүт бардык немесиге мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Иштериңерге ийгилик. Менин ийгилигим силердин ийгилигиңер. Рахмат эжеке. Чоң рахмат.
Кадырман көрөрман, көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Мына жогоруда өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, биздин бүгүнкү студиябыздын коногу ошол алгачкылардан болуп чыккан агроном айым көптөгөн тоскоолдуктарга карабай өзүнүн эл үчүн максатын ишке ашырып, көптөгөн эл үчүн ошол эле учурда үй бүлө баалуулугундагы сактап, балдарына тарбия берип, ошол эле учурда ошол коомго дагы зор салым кошкон лидер, активист айым, агроном айым Райхан Салиева эжекебиз бүгүнкү студиянын коногу болду. Келерки берүүдөн амандыкта көрүшөлү.